1 гектарга тамчылап суарма системага канча каражат кетет? Анан эмнеден башташ керек? 1 гектарга ар бир жердеги ар кандай гектардын түзүлүшү ар кандай болгондуктан ал бири-бирине дал келе бербейт. Бирок орточо эсеп менен алганда бул 80 миңден 120 миңге чейин кетет материалына расход. 80 гектарга малинага 80 миң 120 миң сом тегерегинде. А бирок бул нерсе мындан да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Эмнеге дегенде 1 гектар бардык эле жерде 1 гектар. А бирок 1 гектар кандай турат? Кандай абалда турат? Мисалы 1 гектар ичке жана узун болушу мүмкүн. Либо же болбосо бүт жагы бирдей 100 метрге 100 метр болгон квадратный гектар болушу мүмкүн. Эң үнөмдүү материалына үнөмдүү кеткени бул квадратный гектар болсо, ошондо жана мен айтып аткан суммалар бири-бирине дал келет 1 гектарга. Эгер узкий жана узун гектар болсо, анда материалына акчалары көбүрөөк кетиши мүмкүн. 120 миңден да ашып кетиши мүмкүн бе? Андан деле ашып кетиши мүмкүн. Ошондон аябай айырмасы акчалай каражат. Эми бизде Кыргызстанда көбүнчө ошондой жерлерде турабы? Туурасы мындай кыска эле болот, а узундугу аябай эле узун болуп кетет да. Көбүнчө ошондой жерлерде. Ар кандай азыр бүт жерде деп айтса болбойт. Андай деп айтса болбойт, бирок түз болгон жерлер деле бар. Сиздердин 1 гектар 2-3 жерге бөлүнүп деле турушу мүмкүн. Ошондой жерлер деле болот. Демек ошо эгер баалар менен билем десеңиздер, ошо жериңердин туура жайгашканы. Узун туурасыны так ченеш керек. Эгер узун болсо анда кымбатыраак чыгып калат. Эгер 4 бурчтук түрүндө болуп калса жериңиз, анда 80 миңден 120 деп айланса болот экен да. Бирок эми биз малина дедик, малинадан тышкары башка өсүмдүктөр бар да. Кандай айырма болуп калышы мүмкүн? Малинадан тышкары башка өсүмдүктөр бул малина, клубника азыр Кыргызстанда көптөр эгип көрүп аткан, азыр клубника болуп атат. Топ болуп аткан. Клубника топ болуп аткан бул клубника. Азыр клубникага бирок малинадагыдай эмес, анын расходу ал башкача. Клубниканыкы эгер жери түз болуп, 100гө 100 болуп эсептелгенде 250 миң сомдун тегерегинде кетет материалына. Өсүмдүккө жараша экен башка акчасы. Клубниканыкы же башка, материалына ошончо акча кетет. Клубника өстүрөм десе же малина өстүрөм десе такыр эле башка акча. Башка. Клубника кымбатыраак кетет экен, малинага кичине арзаныраак, кымбатыраак. Эгер багбанчы болсо, мисалы үчүн алма өстүрүп аткан же бактарак болсо, бактарактын деле түрү болот. Биздеги азыр сырттан алып келинген карликовый бактарактар, анан өзүбүздө Кыргызстанда эле өстүрүлгөн бактарактар болот. Алардын деле разницасы болот, бирок аз-маз эле. Ал бактарактар деле эмеден зависит этет. Так, жердин түзүлүшүнөн, кандай жерде турат, ошодон зависит этип туруп, эң аякы сумма орточо эсеп менен 150 миң сом тегерегинде кетет. Плюс 150 миң сом экен да. Биз мындай азыр карасак, малинага эң аз кетип атат да, мындай эсеп. Малинага аз кетип атат. Анын бир эмеси бар, булардын айтыла турган нерсеси. Бактарак азыр 150 миң сом деп айтып аткан капельный система, тамчылатып суугар системасы, бул 5 жыл, 4 жыл иштеп берет. А малинага айтып жатканы бул 1 жыл либо 2 сезон. Же болбосо 2 сезон. А 2 сезондон кийин алмаштырганга туура келет. Бардыгын алмаштырбайсыздар. Ал жерде ленточный болот. Мондай лента болгондо, тартып койсоңуз, ушундай ленточный болот. Бул лента 1 сезон либо 2 сезонго гана чыдайт. Ушу бир гана лентасы эле. Ушунусун гана алмаштырылат, калган түтүктөрү ордунда кала берет. Булардын убакыты мөөнөтү канча булардын? Булардыкы ошол 4 жыл, 5 жылда. 4-5 жыл тура берет. Күн астында. Малина болобу, клубника болобу, айырмасы жок. Бул эми өзүнүн сапаты ошондой, Сапаты ошондой. Бул 1 сезон либо 2 сезонго гана жетет. 2 сезонго деле жетпей калышы мүмкүн деген эме версия бар да. 1 сезон деп айтылат аны. Негизи гарантиясы 1 сезон, ошол. Гарантия 1 сезон. Аны 1 жыл деле айткан туура эмес, бирок 1 сезон да. Эрте жазында коюп, кеч күзгөчө суугарып алыш эле. Бул ошон үчүн чыгарылган. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ошо Датка компаниясынын биякта биз азыр адрес даректерин айтып кетебиз сиздерге. Ушундай бир модель турат. Модель менен келе ушу менен мындай кененирээк таанышпайлыбы? Кандай нерселерди билиш керек дыйкандар ушул жерде? Так, малина келгенде, малинага биринчи жылы либо же болбосо экинчи жылдарында моундай ленточный коюлат. Пока азырынча түшүм бере элек да. Түшүм бергичек ушуну менен гана суугарып турса болот. Андан кийин экинчи, 3-4 жылдарында малинага моундай турба,
түтүкчө коюлат. Бул так ушундай эле лент ичинде эле сугарылат, моуну тамчылай турган. Бирок катуулугу катуу. Көп жылдык. Бул эмнеге 2 жылдан кийин коюш керек буну, Биринчи жылы малинанын назик. Биринчи жылда эле мууну койсо болот. Бирок көбүнчөсү жана мен айткан сумма 80 миңге арзаныраак расчет алынган. Кааласа 4 жыл 5 жыл колдонсо деле могу менен колдонуп жүрсө болот. Экинчи варианты могу менен деле колдонсо болот. Кайра алмаштырбайм десе ушуну менен колдонот. Малина көп жылдыкта. Бул канча жылга чыдайт? Бул деле 4 жыл. 4 жыл 5 жылга чыдайт. Булардын тешиктери же эмелери канча аралыкта? Өзүлөрү тешип алабы же? Жок, тешиктери даяр болот. Тешиктери жок болгону деле бар. Азыр малинага основной даярын коюшат. Каждый 20 сантиметрден тамчылай турганы бар. Каждый 50 сантиметрден тамчылай турганы бар. Ким кандай аралыкта отургузса ошолорго жараша? Малинасынын чоңойгонуна, коюлганына жараша коюлат. Андан кийин өтсөк бак-дарактарга. Бак-дарактардын аралыгы эң алыстары 3 метр, 4 метрден болуп башталганы ылайыктуу. Булардын тешиктери туура келбейт дагы. Ошондой тешиги жогунан коюшат. Өзүлөрү тешеткен ошондой. Муну 4 метр же либо 5 метрде бирден тешип коюшат. Бул биринчи жылы коюлганда бактар сууну канчалык ичет ошого зависит этип, ал жердеги климатка, ошол жердин топурагына, ошолго карата мондай капельница деп айтылат. Эми тамчылатуу системасын тамчылай тургандар, жабдыктары. Ушулар тандалат. 2 литр, 4, 8 литр болуп. Анан 12 литр болуп. Биринчи жылы жаңы отургузганда көчөткө карайт, ошол жердин климатына, ошол жерде топуракка, ошол 3-4 факторлор ойноп туруп, могу түтүктөрдү таңдап алышат. 2 литрлигин башында баштагандар бул кара топурак, анчалык деле жылуу ыстык температура эмес, анан шамал жок жер. Ошондой жерге 2 литрден баштайт. Эгер температура өйдөрөөк болуп, топурагы таштуу топурак, анан шамалдуу жер болсо, ал жерге литри көбүрөөк кетет. Ошондой эмелер бар экен да, Ошондой факторлор ойнойт. Ошону билип койсоңуздар керек экен да. Өзүңөрдүн климатыңарга жараша коюлат экен да. Бул багбанчыларга. Багбанчыларга бир жерде монча кетти дегени башка жерде деле ушунча кетти деген эмес. Ал жерде башка болот. Анан могул нерсе, могу турбаны азыр 4 жыл 5 жыл деп неге экөөнү айтып атам. Мунун да бир себеби бар. Топурагы таштак болуп, анан аба ырайы ыстык болгон, анан шамалдуу жерде булар көпкө чыдабайт. Мо аркылары, моларбы? Ушул жанагы 4 жыл 5 жыл чыдайт деп аткандарым. 4 жыл, может 3,5 жыл күн астында ошондой болушу мүмкүн. Климатка карап зависит этет. Ошон үчүн климаттын негизи ролу чоң ойнойт. Мынакей, ушул кандай өсүмдүк өстүрбөсүн бүт эле нерселерге бар экен да силерге. Бул бүт нерсесин тапса болобу? Тамчылатып сугарма системанын немен бүт баарын эле тапса болобу же башка жерден дагы бир нерсени толукташ керекпи? Силерден баарын алып кетсе болот, туурабы? Бүт баарын алып кетсе болот. Кээ бир нерселери болушу мүмкүн, бирок ал нерселерди деле силерден тапса болот. Таппаса аны ал кыйын эле электронный нерселер, бирок азыр Кыргызстанда андай нерселер колдонулбой эле да. Бирок ага деле келишим мүмкүн. Ошого деле келгенде уже мүмкүн болсо аларды деле алып келе баштайбыз да. Мынул ушул бияктагы тешкичтери, магистральный трубадан тешкичтердин бүт баары бар силерде. Бүт баары бар. Өзүлөрү тешип алышат, Консультацияны кандай кылып берип атасыңар? Сиздер ошол эле эгер силерден сатып алса, силер өзүңөр эле консультациясы кылып барып орнотуп берген мүмкүнчүлүк барбы же бир гана консультация бересиз? Биз консультация беребиз, анан могу детальдарды кандай чогултушуну YouTube'дан же болбосо интернеттен эле бир жерден көрсө болот. Анан биз көргөзүп коебуз, могул деталь могул жерге турат деп. Дыйкандар биринчи бизге келгенде жеринин түзүлүшүн аныктап келиш керек. Меники узуну туурасынан моундай, узунуна моундай деп айтып келиш керек. Андан кийин мен бак отургузам же отургуздум деп. Каждый 2 метрде бирден ряд отургуздум. Узуну моунча, ар бир ряддын узундугу моунча. Бүт размерлерин баарын ченеп жазып бериш керек. Айтып келсе, ошого карап туруп биз анан трубаны, могу түтүкчөлөрдү, анан могуларды айтабыз. Моундай
выборларыңыз бар, ошолардан таңдап алышыңыз керек. Силер- Климатын карайбыз. Эми климатын караганда жерин айтабыз, кандай жер: таштак, либо кара топурак, либо шамалдуу, либо күн өтө ыстык жерлер, ошого карап. Эми азыр заман кичине өнүгүкөн заман болуп атпайбы? Сиздерге бияка келип сөзсүз түрдө келиш керекпи же силер ошо интернет аркылуу, WhatsApp аркылуу бүт баарын консультация бергенге мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Мүмкүнчүлүк бар. Андай мүмкүнчүлүктөр бар, бирок кичине кыйыныраак болот. Бирок все равно дыйкандын деле өзүнүн кабары кичине болсо оңоюраак болот сүйлөшкөлү. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Агростайл компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Агростайл дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Датка компаниясынын сиздерге тагыраак дарегин айтып кетели, урматтуу дыйкандар. Биз азыр Бишкек шаарында турабыз. Туңгуч кичи районунда Анкара көчөсү 1/7Б. Маңдайыбызда Глобус магазин, сол жагыбызда Ауэзова көчөсү кесилиш болуп калат. Биягында университет Ала Тоо.